турган жер өлкөдөгү эң ири санитардык гигиеналык кагаз буюмдарын өндүргөн завод. Бул ишканада күнүгө дээрлик мындай болгон 25 тонна кагаз буюмдарын өндүрүүгө жетишет. Бүгүн расмий ачылышы болуп, ага министрлер кабинети төрагасы Акылбек Жапаров өзү катышууда. Санитардык гигиеналык кагаз буюмдарын чыгарган заводду ачууга Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду менен ИФА ишканасынын ортосунда 3,2 миллион долларга келишим түзүлгөн. Биздин завод ишке кирип, үй тиричилигине керектелген санитардык гигиеналык кагаз буюмдарын чыгара баштадык. Негизи бул жерде Кыргызстанда жок алдыңкы техникалар коюлган. Күнүгө 125 жумушчу иштеп, 25 тоннага чейин кагаз буюмдарын чыгара алабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы ИФА ишканасынын ачылыш аземине катышып, ишмердүүлүгү менен таанышып чыкты. Ошондой эле Акылбек Жапаров акыркы 5 жылда кагаздан жасалган буюмдарды Кыргызстанга импорттоонун көлөмү өскөнүн белгиледи. Общий объем импорта бумажных изделий за последние Акыркы 5 жылдан бери өлкөгө кагаздан жасалган буюмдардын импорттоонун көлөмү өстү. Ушул эле жылдын 9 айында 3,4 миллион долларга дээрлик 4000 тонна санитардык гигиеналык багыттагы кагаз продукциялары ташылып келген. Биз мындай ишканаларды ачуу менен кагаз буюмдарына болгон импорттук көз карандылыктын деңгээлин төмөндөтүү мүмкүнчүлүгүн көрүп жатабыз. Андан соң министрлер кабинетинин төрагасы Москва районундагы соода-логистикалык борборунун базасында мөмө жемиштерди тоңдуруу заводунун ачылышына катышты. Акылбек Жапаров өз сөзүндө ар бир ишкананын, заводдун ачылышы мамлекет үчүн өтө маанилүү экенин белгиледи. Айтымында өзгөчө өнөр жай тармагы өлкөнүн экономикасын көтөрүү багыттарынын бири. Бул тармактар чындыгында экономиканын драйверлери. Өндүргөн товарыбызды көбүрөөк экспортко чыгара алсак, анда ишкерлерибиз дагы мамлекет үчүн дагы өтө маанилүү. Экономикага каражат салмайынча өнүгүү болбойт. Өнүгүүнүн ылдам жолуна түшүү үчүн биз иштеп жаткан чакан ишканаларга каржылык колдоо көрсөтүп, мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатты астыбызга койгонбуз. Бул ишкана мөмө жемиштерди дароо тоңдуруу технологиясы менен иштейт. Мындай завод Кыргызстанда биринчи жолу ачылууда. Логистикалык кампага 4000 тонна жашылча жемиш батат. Объявляем сегодня открытие нашего, официальное открытие нашего. Бүгүн көптөн күткөн ишканабыздын ачылышы болуп жатат. Эми заводдун өзгөчөлүгүн айтып берсем, биз мөмө жемиштерди дароо тоңдура турган технология менен иштейбиз. Ошондой эле бул ыкма мөмө жемиштерди тоңгондон кийин дагы өз пайдалуулугун жоготпойт. Өлкөдө терезе чыгаруучу ишкана курулат. Акылбек Жапаров Чүй облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Glassland компания ишканасынын курулушуна мезгил кутусун салды. Бул ишкананын курулушуна Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду 5,3 миллион доллар каржылык колдоо көрсөтүп, келишимге кол коюлду. Завод толук кандуу иштеп баштагандан тартып 300 адам жумуш менен камсыз болот. Каржылык колдоо көрсөтүп жаткан Кыргыз Орус өнүктүрүү фондуна дагы ыраазычылык билдирип коелу. Акыркы 2 жылдан бери Артем Эдуардович дагы аябай жакшы иштеп атат. Быйыл эле 163 миллион долларга 140ка жакын проектлерди колдоого алып, азыр бир топ бизге астыга өнөр жайды түрткөнгө жакшынакай мүмкүнчүлүктөрдүн баарын түзүп берди. Сегодня при участии председателя Кабинета министров Кыргызской Республики состоялся... Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын катышуусунда Чүй облусунда ишканалардын ачылышы болду. Бул заводдордун долбоорун Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду 2021-2022 жылдары кабыл алып, каржылаган. Азыр өзүңүздөр көргөндөй бардыгы ишке кирди. Белгилей кетсек, акыркы жылдары мамлекет тарабынан өндүрүш тармагына өзгөчө көңүл бурулууда. Тез өнүгүү жолуна түшүү үчүн мамлекет тараптан иштеп жаткан чакан ишканаларга каржылык колдоо көрсөтүү максаттарын койгон. Телегайталиев, Руслан Бароненко, ЛТР, Чүй облусу.